урматтуу агайын мусулман бир туугандар, ошондуктан биз мынакей сөз баштаардан алдын эң биринчи азыркы маселебизге токтосок, үй бүлө маселеси. Алхамдулилля, баарыбызга Алла Таалам ата-эне бериптир. Ата-эне болбосо бул дүйнөгө келбейт элек. Мына ушу ата-энебиздин эми биз да бул жерден баш кошуп, биз да урпакта балалуу болуп атабыз. Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримде айтат: "Валлаху жа'ала лакум мин анфусикум азважа ва жа'ала лакум мин азважикум банина ва хафада ва разакакум мин ат-таййибат афа бил батил ю'минун ва би ни'матиллахи хум якфурун." Алла Таала мынакей силердин өздөрүңөрдөн жубайларыңарды жаратты, жана жубайларыңардан балдарды, неберелерди жаратты. Бул Алла субханаху ва таала силерге таза адалдан ырыскы берип атат. Эми эмне сиздер кандай кыласыңар дейт? Алла Тааланын неаматтарына капырлык кыласыңарбы? Жалганга чыгарасыңарбы? Шүгүрсүздүк кыласыңарбы деп. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, Кудайга шүгүр, биз мусулман калкпыз. Бизде авир бар, бизде намыз бар. Биз мусулман калкы үйлөнгөндө ак нике менен кошуп баш кошобуз. Үйлөнгөндө Алла субханаху ва тааланын бул неаматы. Фанкиху ма таба лакум минан ниса. Алла Таала айтат, аял затынан силерге жаккан адамдар менен, эми аялдар менен үйлөнгүлө деп атат. Алла Тааланын өкүм буйруктарын аткарып, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү экен. Эми үйлөнгөндөн кийин буну карап, буга тарбия, бунун зарылчылыгын бүтүрүү, улар менен урпактуу болуу, жакшы карылык өткөрүү, чогуу жашап, чогуу кубанычты бөлүү, кайгы болбосун, болсо чогуу бөлүшүү. Мына ушул бүгүнкү күнү туугандар, ар кандай азгырык, ар кандай бузук заманда бүгүн баш кошуп, бир жумадан кийин ажырагандар өкүндүрө койбойт. Бүгүн баш кошуп, 5-6 бала болгондон кийин ажырашып кеткендер өкүндүрө койбойт. Бул деген тууган өтө Алла Тааланын ачуусун келтире турган, шайтанды кубандыра турган ушундай бир ажырашуу, ушундай амал экен. Талак деген жаман экен. Ошондуктан биз сөзсүз Пайгамбарыбыз айткандай, эгерде мынакей я ма'шар шабаб ман истата'a минкум, мына силердин жаштар, кимгер күчүңөр жетсе, үйлөнүүгө фалятазавваж, ал үйлөнсүн. Бирок ушу үйлөнгөндө дагы биз бирөөнүн аманатын алып атабыз. Алла Тааланын, Алла субханаху ва таала бизге тартуулап бир береке берип атат. Мына ушул аманатты кыянат кылбай, ушу аманатты жакшы багып, жакшы тарбия көрсөтүү ар бирибиздин мойнубузда экен.